Код медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum, урматтуу телегөрүүчүлөр, интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар. Бүгүн 21 ноябрь 2021 жыл 21-11-21 деген дата менен Билерман Ордо интеллектуалдык оюнун көзгү серияларынын 10-чу туру старт алып жатат. Телегөрүүчүлөргө каршы көзгү сериялардагы эң акытты команда бүгүн студияга келген. Бул команда Эмиль Бакан жетектеген команда. Бүгүнкү оюнда жогорку лигага чыгуу үчүн атсалышат. Демек, Эмиль Махматурайым уулу команда мүчөсү, теолог кесибин аркалайт. Мухаммедали Эгембердиев, тарыхчы команда мүчөсү. Эрлан Алтыбаев, эл аралык Кувейт университетинин юриспруденция адистигинин 4-чү курсунун студенти. Дауд Бекболотов, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дарылоо ишинин 5-чи курсунун студенти. Жомарт Токоев, ушул эле медициналык академиясынын дарылоо ишинин 5-чи курсунун студенти. Жомарт мырза да команда мүчөсү. Жана команданын капитаны Эмиль Бакан, кесип боюнча тарыхчы. Дагы бир жолу кош келипсиздер, урматтуу командалар. Эмиль мырза, манаңыз кандай? Команда оюнга даярбы? Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчү, саламатсыз урматтуу алып баруучу. Мына биз командабыз узак мөөнөттүк танап иштеген кайра Билерман Ордонун оюн үстөлүнө ойногону келип отурабыз. Буюрса командабыз менен мыкты оюн тартуулаганы аракет кылабыз. Бардык күчүбүздү дараметти жумшайбыз. Буюрса жакшы оюн тартуулаганга аракет кылабыз. Бул команда негизи биздин көрөрмандар арасында социалдык тармактарда, YouTube порталында өтө көп комментарийлер түшкөн, каалоо тилектер түшкөн командалардын бири. Бирок оюн деген оюн, кээде жеңилүү, кээде жеңиш. Бүгүн жогорку лигага чыгып кетсе команда, кышкы лигада, кышкы сезондо Кудай буйрса финал үчүн ойногого уруксат алат. Анда эмесе урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге жан кошулган телегөрүүчүлөр, биздин даректерди жазып алыңыздар, андан кийин оюнду баштайлы. Уюлдук телефондорду алыңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, жана биздин даректерди жазып катталып алыңыздар. Алгач Facebook баракчасына киребиз. Ал жерден Билерман Ордо деген баракчаны таап, ал жерге катталып бизге суроо жөнөтсөңүздөр болот. Жана Instagramда Билерман астыңкы сызыкча Ордо, мына ушул баракча биздин расмий баракча, ал жерге да катталып суроо жөнөтүңүздөр. Билерман чекит TV3 mail чекит туру биздин электрондук тарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндарыбыз чыгат. YouTube'дан да сөз көрүп катталыңыздар биздин каналга. Жана Ош шаарын көчөсү 330 бул каттар үчүн. Расмий биздин өнөктөштөр. Расмий өнөктөшүбүз Барбол. Барбол адал жаңы дайыма таттуу продукциялар менен бизди кубандырып келет. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору сиздердин бардык буйрутмаларды кабыл алат. Ош шаарында жайгашкан. Жана Йома бургер, эң мыкты бургер. Йома бургер жана анын башчысы Эмиль Токтошевке биз клубун атынан ыраазычылык билдиребиз. Команда оюнга даяр болсо, анда биз эсепти мына көрсөтөлү. Жалпы эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Биринчи раунд.
Нургүл Акботоева, Ноокат район тургуну силерге каршы суроо берген. Телекөрүүчүнүн суроосун окуйм. 1956 жыл 30 июлда АКШнын ошол кезде президенти Дуайт Эйзенхауэр мыйзамдуу түрдө АКШнын девизи катары биз Кудайга ишенебиз деген сөздү кабыл алган. Ошол күндөн баштап бул девиз мамлекетте бардык ишканаларда, символикаларда тараган. Ошондой эле бул девиз АКШ өлкөсүнө байланыштуу дагы бир жерде жазылган. Урматтуу билермандар, биз Кудайга ишенебиз деген сөз АКШнын дагы кайсыл мамлекеттик тиешелүү нерсесине жазылган. Минута кетти. Суроонун мөөнөтүнөн жооп даяр, жооп беребиз. Менимче Мухаммед Али жооп берет окшойт. Менин оюмча бул акча бирдигинде тагыраагы долларда биз Кудайга ишенебиз деген девиз бар. АКШ долларында. Так ошондой. Жооп кабыл алынат. Чындыгында эле доллардын арткы жагында бул сөз жазылган. Латынчасы in God we trust деп жазылат экен. Эсеп 1-0, эсеп 1-0. Команданын эсебинде 1 минутта үнөм бар. Экинчи раунд. Гүлмира Туганбаева Токтол районунан суроо жөнөттү сиздерге каршы. Мен суроосун окуйм. АКШта өрт өчүрүү кызматынын бир кызматкери аты Джим экен. Бир даректик чакырууга барып, өрт боюнча албетте, өрт чыккан объектиге 500 метрде калганда унааны токтотууга буйрук берип, жанындагы кызматкерлерге өрттү өчүрбөгүлө деп ишарат кылат. Караңыздар, өздөрү өрт өчүргүчтөр. Өрттөнүп жаткан үйдүн ээси буйрук берген кызматкердин мурунку жубайы болуп чыгат. Эрлан мырза, караңыздар. Үйү өрттөнүп жаткан аял Джимдин мурунку жубайы болуп чыгат. Ал Джимди сотко берет. Эмне үчүн бул өз милдетин аткарган жок, өчүрүш керек эле деп. Бирок эң кызыктуу жери мурунку күйөөсү негизинен күнөөлүү болуп турса дагы моралдык жактан алганда сотто ал аялды жеңип алат. Сиздерге суроо. Кандайча аялын жеңип алган бул сотто? Минута кетти. Урматтуу алпарчы, жооп мөөнөтүнөн мурда даяр. Ким жооп берет? Эрлан Алтыбаевден угабыз. Адашсаңыздар жеңилесиздер, билесиздер, э? Эрлан. Урматтуу алпарчы, азыр тобокелдикке барып жатам чындыгында. Бирок биздин юридикалык кесип кала турган болсок, бул негизи булар негизи мурун ажырашып жаткан учурда соттун чечимине ылайык ошол өрт өчүрүү кызматкери мындай 500 метрге чейин жакындабаш керек болот. Ошол эгерде 500 метрде эгерде жакындаса, ошол мыйзамды бузган болмоктагы сот жообуна тартылмак. Ошол эле учурда өзүнүн соттун кызматын, соттун чечимин бузбай, аялынан мындай кандай десек, акылдуу айла амалкерлик менен өч алып алган десек болот, урматтуу алпарчы. Бул АКШтагы түрдүү мыйзамдардын бири болчу. Жооп туура, 2-0. Америкада 50 штаттын 50 түрлүү мыйзамы бар. Кээ бир жерлерде 500 метр, кээ бир жерлерде 5 метр жакындабаш керек, кээ бир жерлерде 20 метр жакындабаш керек. Айтор ушундай, кээ бир жерлерде күлүп учураш керек, кээ бир жерлерде ыйлап учураш керек. Эрламада мен жана жогоруда айтып өттүм, КМШнын мыкты студент 2021 деген төш белгини алган деп. Менимче төш белгиңизди да тагынып келипсиз. Бул кандайча төш белги? Эмне болгон төш белги? Урматтуу алпарчы, бул негизи Казакстан өлкөсүнүн бир Бобек аттуу коомдук уюму жыл сайын уюштурат. Ар бир КМШ өлкөлөрүнүн мыкты студенттери ар тармактан камтылган. Биз ошого тапшырык жөнөтүп, ошого Казакстанга барып сыйлык алып келдик жайында. Ал жерде эмне иш-чара болду? Казакстанда мындай сыйлык тапшыруу аземи, анан ошо Казакстанды тосуп алган бизди коноктор,
ошо Казакстандагы Астана, Борбор калаасы, Астана азыркы Нур Султан шаарында бир сыйра экскурсия кылып, бир жакшы маанайда барып кайтып келдик. Кут болсун, сыйлыгыңыз. Эсеп болсо 2-0 болду. Команда дагы 1 упай алды. 2 мүнөт бүтүндөй команданын үнөмүндө сакталууда. 3-чү раунд. Эмил Махматурайым, жана кыскача маалымат айта кеттим. Эми мындан бул жакка сиз бул командада такай ойномокчусуз, ушундайбы? Буюрса ойнойбуз деген ниеттер бар. Албетте командадан орун табылса ойнойбуз буюрса бул командадан биз үчүн. Менче бир орунда олтурасыз азыр. Эми орун бар. Кээ бир себептерден улам бул команданын мүчөлөрү оюнга катыша албай калды, 1-2 мүчөсү. Алмашууда оюнчулар да ошолордун айынан мен бул столго отуруп калдым. Алар мүмкүнчүлүк болбой. Супер Блиц. Демек Блиц раунд. Команда толугу менен ойнойт. 3 суроо 20 секундадан. Даярсыздар, Эмил мырза? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызмат тууралуу мыйзамынын беренесинен сиздерге суроо беребиз. 13-чү берене административдик кызмат орундарынын классификациясы деген бөлүм. Административдик кызмат орундары төмөнкү топторго бөлүнөт. Биринчи жогорку кызмат орду. 3-чү улук кызмат орду. 4-чү кенже кызмат орду. Мен 2-чи кызмат ордун айткан жокмун, урматтуу билермандар. 2-чи кызмат орду кандай кызмат орду деп аталат? 20 секунда кетти. Жогоруда кенже. Орунбасар эмес. Орунбасар деп жазылбайт. Мыйзамда жазылбайт мисалы. Не болушу мүмкүн ана? Кенже, улук, орто. Ага эмеспи? Ага, жок. Жок. Биринчи бул эмеспи? Аялдарга да тиешелүү болушу мүмкүн. Бул эмес. Аялдарга да тиешелүү болушу мүмкүн. Улуктан жогору. Мыйзамда жазылат. Жалпыга Орто болбойт. Жогору улуктан жогору болуп атат да. улуктан жогору. Ошондо сыйлуу. Эмил мырза, жогорку кызмат орду, 3-чү улук кызмат орду, 4-чү кенже кызмат орду, 2-чи кызмат орду кандай аталат? Орто кызмат. Орто кызмат орду. Демек сиз орто кызмат орду деп айттыңыз. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Орто кызмат ордунан кийин улук кызмат орду болушу мүмкүн эмес өзү. Биринчи жогорку кызмат орду, 2-чи башкы кызмат орду, урматтуу билермандар. Башкы башкармалык, башкы директор, башкы инженер, ушинтип аталып кете берет да. Бул башкы кызмат орду болчу. Тилекке каршы Блиц раундтун биринчи суроосуна команда өтпөй калды. Калган 2 суроо берилбейт. 2 суроо да ушул административдик кызмат орундар айтор ушул беренелерге байланыштуу суроо болчу. Эсеп 2-1 болуп калды. Блиц раунд ушу менен токтоду. 4-чү раунд. Маманов Нурдөлөт, Алай району Кабылан көл айылын тургун сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Америкалык бейсболчу Джонни Невес ар дайым 7 саны менен ойночу. Фото сүрөтү берейин сиздерге. Ал оюнга чыккан учурларда 7 санын тескери түрүндө жаздырып оюнга чыкчу. 7-ни тескери жазыңыздар. Муну менен спортчу 2 нерсени максат кылган, көздөгөн. Биринчиси көрүүчүлөрдү өзүнө тартуу, мындай өзгөчөлүк да өзүнчө. Көрүүчү өзүнө тартуу. Сиздер анын экинчи себебин табыңыздар. Джонни Невестин футболкасы. Кетти минута.
Тескери болгондо баягы туугандарына тиешелүү саат эл лав сүйүү же сүйгөндөрүнө тиешелүү. Бул аркага да чуркай, тескери да мындай кылат. Жок, жанагындай баскетболдо мындай таштаган. Бейсболдо кандай болот эле? Баягы урап эле. Урат эле бит менен урат. Аны чуркап барып алыш керек да. Ошону тескери дагы трюктарды, эмелерди кылат. Бир жан сөздүн баштангысы эмеспи? Жо сүйгөнүн жосу тууган жакын ата другой уровень, башка уровень деген. Сол кол менен урган эмеспи? Момсо оң кол менен да сол кол менен урган. Жакшы. Сол кол менен болгончо лефт топтаткан болсо жана топтаткан болсо оң кол менен да сол кол менен бирдей аткан. Бул тетрин эме кылып. Жок, биринчиден эле келип чыкпайбы? Сол кол. Колдо да бирдей пайдаланып. Эмиль мырза, Урматтуу алып баруучу, так, суроого жоопту Мухаммедали Эгембердиев таныбайбыз. Мухаммедали. Биздин оюбузча бул Невес, Джонни Невес. Оң колу менен эмес, сол кол менен да бирдей мыкты ойногон да бейсболду. Ошол себептен бул өзүнүн номерин тескери кийип алган, тат кийип алган болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн оң колу менен бита менен урган болсо, кандай урган болсо, сол кол менен деле ошондой урганда ошону далилдеш үчүн балким же ошол сол кол менен ойногон учурларда тетири номер кийип чыккан болушу мүмкүн. Демек, бул сологой болгон үчүн дагы ушинтип жазылган деп ойлойсуз. Сол кол менен ойногон үчүн. Эки кол менен бирдей ойногон үчүн. Кол менен бирдей ойногон үчүн. Түшүнүктүү жооп кабыл алынат. Ортодо пикир барбы, жокпу? Бизде мындай бир вариант болуп атат. Балким ушул аталышы Невес болуп жатат. Ошонун тетрисинен окуганда 7 болот. Бул 7 деген сандын тетир жазылышы. Фамилиясына байланыштуу, Ооба, фамилиясына байланыштуу. Мен футболчунун, бейсболчунун аты жөнүн айтып атканда бирөө жарым жаздыбы, Эмиль мырза? Ким жазды? Я. Жаздыңыз, Джонни Невес. Мен акырында дагы басым жасап айттым, Джонни Невес депчи. Маселе ушул жерде фамилияда, Эмиль мырза. Нурдөлөт Маманов Алай районунан суроо жөнөткөн жана телегөрүүчүлөрдүн эсебине Нурдөлөт мырза дагы бир упай кошту. Эсеп жалпы көрсөткүчтө 2-2. Оюн улантылат. 5-раунд. Бакыт Ташболотов Узак районунун тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Орус элинин жазуучусу Довлатов Сергей Донатович мындай дейт. Кээ бирөөлөр муну солдон оңго, кээ бирөөлөр оңдон солго карай да окушат. Эмнени? Давыт мырза да жооп бар экен. Давытбек. Бул меню. Меню канча кыргызча кандай окулуп калды азыр? Аш тизмеги. Аш тизмеги. Кайсы жагын биринчи карайсыз? Тамактыбы же баасынбы? Студент болгонго байланыштуу баасын биринчи карайсыз. Андан кийин тамак карайсызбы? 3-2 эсеп. Туура. Студент болгондо байланыштуу Давыт мырза баасын карайт экен. Эмиль мырза, сиз ишкерсиз. Сиз кайсы жагын биринчи карайсыз? Өзүмдүн табитин тапкан тамакка берем. Баасына карабайсызбы? Жок, карабайм. Башына карабайм, анткени адам өзүнүн организмине керек болгон тамакты мен ойлойм баасына эмес сапатына көбүрөөк маани бериш. 6-раунд. 6-раундга старт беребиз. 6-раунд. Жасур мырза. Залкар мырза. Билермандардын ортосунда шахмат турнири болду. Шахмат турнири болду, мелдеш болду. Буга ошол биздин канча команда катышты? Интеллектуалдуу оюнунун жалпы командалар арасында 2 айга жакын убакыт ичинде астын жарыя берилген. Анын ичинен бизде тийиштүү себептер менен 5 команда катышты. Гол айта кетсек, 6-күн болуп өттү. 13 күнү
Биринчи 13 ноябрь орунду күнү. кайсы команда алды? Биринчи орунду бизден өзгөчөлөнгөн Нурас командасы алды. Биринчи. Ал жерде белгиге түшкөн нерсе баардыгы ошол электрондук жактан эсептелип, дүйнөлүк масштабта аз жыйынтыгында турат, сайттарды жайгашып. Ал эми экинчи орунду Жалал Абадтан келген Алтын Ордо командасы алды. Ал эми үчүнчү орунду Билим кемеси алды. Билим Ордо клубунда демек шахматты мыкты ойногон балдар бар экен, Өтө кубандык, мындай башкача бир мотивацияларды берди ал жерден. Өтө сонун эмоциялар жагалды. Анткени баардык эреже дүйнөлүк деңгээлде эрежелер менен убакыт коюлуп ойнолду. Бул дагы кайсы бир деңгээлде Билерман Ордонун жайылып жатышына алып келет. Дагы Сизге рахмат уюштуруучу катары. 6-чы раунд Мухаммедали Жалалидин Өзгөн шаарынан суроо берет. Урматтуу билермандар. Белгилүү ойчул Барто өз сөзүндө эгер бала ачуулуу болсо, анда анын көп чекиттер коюлган дарылоо керек деп айткан экен. Көп чекиттен кийин бош чекиттин ордун толуктаңыздар. Минута кетти. Бала ачуулуу болсо, анын несин дарылаш керек? Бала нерсесин дарылаш керек? Психологиясы бирок түз маани болуп калбайт. Несин сабырын. Башказан балада. Бала нерседен ачуу. Ил айткан курсагасачы биринчи. Курсагын тойгуз. Курсагын дарылаш дарылаш керек болот. Башка Азыр современный бирок бала ачуу болсо, анда анын несин дарылаш? Баланын ачуулуу болсо нерсе, энесин тарбиясы болот да. Энесин дарылайт балким. Энени дарылоо керекпи жан? Бир нерсесин дарылаш. Эгер түймайын алсак, болсо точка бир болса дарылоо керек деп атат. Эгер бала ачуулуу болсо, анда анын денесин дарылаш. Психологиясын бир жерге Жок, денеси эмес, энесин дарылаш керек да. Түздөн түз таасир этет да балага кандай болушуна. Анда анын энесини Энесин дарыласаң, энеси берген тарбия менен жолсоң, уже энеси бала алмагаш эненин ичинде болгондо мисалы көп мына урушууга берсе, же башка берсе, ошондой болуп калат. Жакшы. Же укталайбы, балдар ойлогонор эмне үчүн? Неге түз маанинде ала турган болсо? Эмил мырза, Давыт Бекболотов. Давыт Бекболотов. Эгер урматтуу эгер бала ачуулуу болсо, анда анын жаш баланын ашказан дарылоо керек. Ашказанын? Бул жерде курсагын тойгозуу керек дегендей маани болушу мүмкүн да. Жооп кабыл алынат. Талкууда бир топ варианттар айтылды. Анын ичинде ашказан, анын энесин дешти. Дагы кайсылар айтылды Эмил мырза? Анын энесин, психологиясын. Дагы бир топ. Туура жооп. Эгер бала ачуулуу болсо, белгилүү ойчулдун сөзү. Медициналык термин эмес, бул жерде назарга тутулган нерсе. Мухаммед Али айткандай, анын ата-энесин тарбиялоо керек, урматтуу билермандар. Анын ата-энесин тарбиялоо керек. Анан ата-энеси баласын жакшынакай сабырдуу кылып үйрөтүш керек. Урматтуу билермандар. Мухаммед Али энесин деп айтып атканда, ата-энесин деп айтып атты. Менимче. Эсеп 3-3. Урматтуу билермандар, 3-3. Oyun улантылат. 7-ci раунд. 7-ci раунд. Мухаммед Али. Кана. Абдували Туйчиев Чүй облусунан сиздерге каршы суроо берет. Абдували Туйчиев сиздерге каршы төмөкүдө суроону берет. 2020-жылдын 4-апрелинде пандемия аябай курчуп турган учурда 87 жаштагы британиялык аристократ, саясатчы, жазуучу, олигарх Александр Джордж Тин аттуу
адам коронавирус ылаңын кесебетинен каза болгон былтыр. Ал өтө мына кызыктай киши болгон да, жашоосундачы. Адаттан тыш көрүнүштөрү менен, кийимдери менен, көз караштары менен мындай бир таң калчу. Анткени анда өтө көп байлык да болгон. Арстандардын арасында да жашап жүргөн. Канаттуулардын арасында жашап жүргөн. Арканда кызыктай бир түшүнүс кийимдерди кийген. Мындан сырткары ал бир нече кожойкелерден турган аялдардын гаремин дагы кармаган, урматтуу билермандар. Ал кишинин фото сүрөтүн мен силерге көрсөтүп коеюн. Джордж Тин. Караңыздар. Миллионер деп деле айтыш кыйын. Бир караган акылдан айныган киши деп деле айтса болот да. Бул жерде ваннаны коюп алып, ошол жерде жатат. Аркасында менимче анын үйүбү, же бир башка жер билбейм. Эң кызыктуу жери, урматтуу билермандар, бул сүрөткө түз тиешеси жок суроонун. Бул бир гана көрүнүшү. Гаремдеги аялдар бири-бири менен урушуп калган учурда Александр Тин дароо бир ишти аткарган. Ал уруштан качуу үчүн. Билесиздер, аял кишилер кызганат, башка кылат, урматтуу билермандар. Гаремдеги аялдар ызы чуу түшүп урушкан учурда Александр Тин ал жерден андан кутулуш үчүн эмнени аткарган? Минута кетти. Балким обеспечение кылбай болгон мисалы. Жок. Өзүн жиндиликке салып кетеби? Өзүн жиндиликке салып же. Ситуация чыгып кетет экен да ошол жерден. Жанагындай төшөгүн бөлүп салып. Жок, ал бай адам не кылат? Бай адамга Өзгөчө бай адам, кызыктай адам. Кызыктай адам. Интерестер да кызыкча. Необычный. Жаныбарларды кошуп коет, балким жаныбарларды комнаталарына киргизип коет. Дагы бир аялдар жанагылардын урушун басып. Дагы бир аял. Анан алар кызганган сайын ушундай Эко урушкан, бекерден урушкан. Башка вариант. Дагы кайсы ошондой нерсе бар да. Бар, Ал деле фактор да, ал деле. Жактан ошо обеспечение. Ким, кайсы вариантты токтолобуз булдар? биринчи вариант. Жаңы аял алган. Кызган өрөттү. Кызганбайт, дагы кызганса дагы. Чыр чаттан кызгануудан Эмне мырза? Мухаммед Али Эгембердиев. Мухаммед Али Эгембердиев. Аялдар урушуп чыр-чатак чыккан учурда гаремде. Ал ошол гарем толктоганы башка аял издегени кеткен болушу мүмкүн. Же болбосо башка аял издеп чыгышы мүмкүн да. Кутулуш үчүн. Ошондо аялдары тынчтанып калат, же болбосо ойлонуп калат десек болот. Жооп кабыл алынат. Сиз азыр студентсиз, Мухаммед Али? Жок, мен 2020-жылы бүткөм университетти. Азыр жаңы эле мен бир 15 күн, 20 күн болуп калды аскердик кызматтан келгениме. Аскерден кызматтан келдиңизби? Кызматтан келдим. Бир кол чаап коелучу. Аскерлик кызматка барып келүү дагы бир чоң бир жоопкерчилик болуп калды азырчы. Мен туура жоопту айтайын. Талкуу учурунда мен кимдир бирөөдөн кулак укпай калышы мүмкүн деген сөз уктум. Ушундай талкууду ким айтты ушуну? Менен чыккан атай өзүнө жиндиликке салып же ошол эмне деп коет, көз кулагын укпаганга салып алган деп деген ой келген. Урматтуу билермандар, бул Джордж Тиндин чындыгында эле кулак укпаган. Бул угуучу аппараттын жардамы менен жүргөн, Давыт мырза. Чыр башталганда бул угуучу аппаратты алып салган кулагынан. Чырдан кутулуун жалгыз жолу кулакты жабыш керек, же бир жакка кетип калыш керек. Эсеп 4-3 теле көрүүчүлөр алдыга чыгып кетти бул раундда. Оюн улантылат 8-раунд. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн 10-тур. 10-тур Эмил Бакан командасы менен биздин ордобузга келген. Жогорку лигага чыгуу үчүн бүгүн аракет жүрүп жатат командада. Ботокөз Жакып кызы Талас шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар.
Жазуучу Лейн Джордждун Монгол элинин кыскача тарыхы аттуу китебинде төмөндөгүдөй маалымат кездешет. Монгол эли жерди урматтоого, айлана чөйрөнү сарамжалдуу пайдаланууга бала кезинен тарбияланып келет. Аксакалдар жаш балдарды чөптөрдү жана гүлдөрдү себепсиз үзбөөгө, бак дарактардын көктөп турган бутактарын сындырбоого чакырышып келет. Дал ушул ойду жыйынтыктап, Лейн Джордж мындай дейт. Чындыгында ар бир монгол элинин табиатка болгон сүйүүсүн эң алгач ушул нерсе ырастап турат. Суроо. Эмне ырастап турат? Кетти минута. Табиатта жашоосу балким, табиатта жашоосу. Бирок дагы кыргыздарга да кешет. Негизи монголдун. Табиатка жакын жашоот. Ал төрөлүшүнө, баланын төрөлүшүнө эмеспи? Көчмөндүк эмеспи? Көчмөндүк. Жок, ушул бир конкреттүү бир нерсе неме айтып атат. Бул нерсе далилдеп турат. Бул конкреттүү бир нерсе да. Эмне ал? Боз үй, жылкы. Балким бул баягы балдар эмеде төрөлбөйт дагы эле роддомдо. Алар эски заманда табиатта төрөлөс, жакшы вариант, кийинки вариантка төрөл. Табиатта төрөлүш башталыш ошондой болушу мүмкүн. Монголдо дагы Чыңгыз хан белгилүү чыккан алар да кош бойлуу жанагындай эликтерди аткан эмес. Ооба, табиатка таттуу мамиле. Баласы бар немени аткан эмес да. Ичте торпогу бар немелерди. Балким табиаттагы жаныбарларды атпайттыр. Жалаң өздөрүнүн мал жанаттарын. Балким алардын легендасы боюнча кайсы бир жаныбардан келгендир алар монгол. Жана бука, бугу. Мисалы да ошого такып атат. Мына жазуучу ошого такып атат да. Чындыгында суун качат. Эмил мырза. Урматтуу алып баруучу, так өзүбүздүн бонустарга кайрылууга туура келип атат. Кетти минута. Белгилеп. Жанагы университет. Жаныбардын курсагында баласы бар жанагында. Айттыңар беле? Ушундай. Ошого жакындап атат да, бак таракты жашыл болуп турган бак тарак. Монголияга бардык. Монголияга түшкөндө эле ошол нерсе көрөбүз да. Монголиянын аянты чоң картада. Балким гимнде желеги жакшы бар эле көрөсүң да текстинде ушул нерсеге эң эле ушунда байкоого болот. Атрибут эмес, ходе түрлөрү барбы, спорт түрлөрү барбы? Суукта жашашат мисалы. Бирок Чыңгыз хандын мыйзамдарында, мисалы Яса деген мыйзамда бар да бул. Муну айтып аткан табиатка тапмал бол деген бар. Монгол элинин кыскача тарыхы деп атат да, бул жерде тарыхка карап эме кылышыбыз керек. Баладан табабыз. Бар кара балдарга айтылып атат, балдарга айтылып атат. Эң биринчи эле любой монгол көргөндө эле байкайсың атат да. Любой монгол көздөрү деген кийими де бар. Кийими калыңбы? Кийими же натуральный. Кийими эмеден. Балдар кайсы отурсуз тезирээк. Жылкы деп ойлойм мен. Жылкы эмнеге жылкы болуп туруп? Эмил мырза. Кыргызга айтсам мен макул болот. Жаныбарлардын нерсинен терисилеринен жасалбайт. Жасалат. Эмил Бакан. Урматтуу алып баруучу, так ооба туура эле монголдор табиат менен аябай таттуу мамиледе болушкан. Ага себеп учурунда ошол Чыңгыз хандын кабыл алган бир нече мыйзамдарында ошол атайын беренелер менен киргизилген, ошол табиатка таттуу мамиле болуш керек тууралуу. Анан бул жерде эгер кайсы бир мыйзамдын негизинде мындай кылып атат деген нерсе негизде берилбей жаткан болсо суроо, анда ошол ар бир монгол баласы өздөрүнүн кандайдыр бир уламыштары, элдик уламыштары боюнча ошол табиатта төрөлгөн же бир кайсы бир жаныбардын урпагы деген өңдүү бир элдин арасында легендаларга байланыштуу болушу мүмкүн. Ошого монгол эли табиатка таттуу мамиледе жасайт. Ушул нерсе ырастап турат дегени демек элдик легендаларыбы? Я. Боз үй. Боз үй. Монгол элинин жашаган боз үйү ырастап турат. Эгер нерсе болсо конкреттүү. Жооп кабыл алынат. Монгол элинин же болбосо бир монголдун турган турпатын
назарга салышыңыздар керек негизи. Салып да көрдүңүздөр окшойт, бир уч кайрак. Монгол кийими, монголдардын кийими мындай. Эмил мырза. Улуттук баш кийими бар. Чепкени бар. Белбоо. Жана этегинде алардын өзүнүн өтүгү бар. Улуттук колориттери чагылдырылган өтүгү бар. Мониторго назар салабыз. Караңыздар. Өтүктүн уч жагын караңыздар. Өтүктүн уч жагы. Эмне үчүн жогору карап турат, ийилген жери? Эмне мырза? Монгол эли жаш балдарга айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоосун жаш кезинен баштап үйрөтөт дедим. Ошондуктан монгол эли ар дайым башы кайрылган өтүктөрдү кийип жүрөт. Бул да болсо учу менен кайсы бир өсүмдүктү балдар тээп, чөптөргө жана гүлдөргө зыян жеткизип койбосун деген түшүнүктөн келип чыккан, урматтуу билермандар. Бизде дагы айрым бир жерлерде ушу учу кайрылган бир бут кийимди кийгендер бар, бирок максаты чөптөрдү учу менен тээп үзүп салбасын деген максат экен, урматтуу билермандар. Монгол элинин улуттук өтүгү ушул, сиздер көрүп турган. Тилекке каршы бул раунддагы 2 минуттадан кийин соң жоо тура эмес айтылып калды жана суроо ээси Ботогөз Жакып кызын биз куттуктайбыз. Талаш шаарынын тургуну теле көрүүчүлөргө дагы бир упай кошту. Жалпы эсеп ошондо 5-3 болуп калды, урматтуу билермандар. 5-3. 9-чу раунд. Мээримгүл Токтобаева Араван районунан силерге каршы суроо берет. Сагым мырза, командага ушул убакытка чейинки оюндарына азыр кандай баа берип келатасыз Эмил мырзанын оюнуна? Урматтуу алып баруучу, команда буюрса өтө жакшы, жандуу деңгээлде ойногон аракет кылып жатат. Аракети жаман эмес, Аракети жакшы, бирок азыркы суроодо команда аябай мында мүмкүнчүлүктү пайдаланса болмок. Чыныгы билерман ордодо, чыныгы күчтүү билерман, чыныгы күчтүү оюнду ушундай мындай кульминациялык моментти пайдаланган үйрөнүшүбүз керек да. Ошондо көрүүчүлөргө, командага азыр бул жерде вариант биздин команда жакыныраак вариант болду, жеке бизде. Сиздерде кандай ой бар эле? Бизде ушундай жакыныраак болду, бирок так эмес. Бирок эми команда кагы оюнчу каттары ушу жакыныраак табып кеткенде өзгөчө. Мен ойлодум эле бул табып кетсе керек, дагы теле көрүүчүлөргө мындай өзгөчө ушундай моменттер пайдаланса команда ийгиликке жетишет, бирок аракети жакшы, дагы ар бир нерсеге, ар мындай бардык элементке маани берип утуп кетсе болот. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Анын команда эстен чыгарбаңыздар, Эмиль мырза. Мээримгүл Токтобаева сиздерге төмөнкүдөй суроону берет экен. 20-чы кылымдын башында тоо этектеринде жашаган элдерде кайсы эл экенин жазбаптыр. Тоо этектеринде жашаган элдерде ушундай бир накыл сөз бар эле дейт. Жаз келсе ырдоо убагы келди, кыш келсе бул жагы көп чекит экен. Кыш келсе ушунун убагы келди дегендей сөз да. Урматтуу билермандар, көп чекиттин ордунда сөздү таап толуктаңыздар. Жаз келсе, ырдоо дейт. Балки муктоо. Ырдай. Кышында чанатып. Вариант. Жакшы. Балки муктоо, эс алуу. Тоо этектеринде эмне болот? Мындай байкасаңар. Ойноо, балки ырдоого жакыныраак. Эгер биринчи салымдан келип чыкса эле экинчиси келип чыгат экен да. Жаз келсе ырдоо убактысы келди, кыш келсе эми дал келет да, ойноо болушу керек. Тойлоо эмеспи? Тойлоо. Кыздар эле да. Кайсы эл экен жазбайт. Тойлоо. Дал келип атат да мына саптарчы. Болот. Накыл кеп дал келет да, бири-биринин саптар уйкашат да. Тойлоо. Демек кетет да эле. Күз го мисалы жаз жарыш, күз күрөш. Кыз дедиби, кыш дедиби? Жок, бул кыш деп атам. Накыл сөз. бирок макал лакап. Ырдоо кышта сыздабайбы, суукта? Муз теби да, короче, чана теби болсун да. Ошол вариант карабайлы. Бизде азыр бар экен. Эмиль мырза, Келиңиз, урматтуу алып баруучу клубка кайрылсак.
урматтуу Ордо 20 секундда убакыт берилет. Жардам бериңиздер командага. Жомок айтуу. Күн кыска түн узун да. Ырдоо. Та кандай болот? Жомок айтуу. Жомок айтуу. Жомок айтуу. Болушу мүмкүн, бирок күн ыштоо. Дагы? Эмеге уйку ачса Кыштоо? Күн узак. Жомок айтуу бере атасыз канча жомок айтуу болсо? Жомок айтуу канча бере? Сиздики дагы ушундай болуп атабы, ага? Ырдоо уштоо. Кандай? Айкалышып атпайбы? Ырдоо менен уштоо айкалышып атат. Уштоо, ырдоо уштоо айкалышып атат. Жардам убактысы бүттү. Эмил Бакан. Урматтуу алып баруучу, так. Ордодо бир нече билерман бир нече түрдүү жооптор менен жардам берүүгө аракет кылды. Келиңиз ошолордун жардамы менен жооп берүүгө аракет кылып көрөлү. Жаз келсе ырдоо, кыш убагы жомок айтуу. Убагы келди деп айтылган. Жаз келсе ыр, кыш келсе жомок айтуу. Бул сиздин акыркы жообуңуз, Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Жаз келсе ырдоо убагы келди, кыш келсе жомок айтуу убагы келди. Анткени кышында тоолуу жерлерде кар көп жаайт, эшикте анчалык деле жумуш жок. Жомок айтуу менен убакыт өткөрүшөт көпчүлүгү. Ордонун жардамы туура, менче Ордодон түштү бул пикир. Жалпы эсеп кайрадан өзгөрүп 4-5. 10-чу раунд. Актив дизайндан суроо. Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору ушундай суроону берет. 2017-жылы бул эки компания дүйнөдөгү бардык массалык маалымат каражаттары, газета, журнал, радио жана телевидениянын рекламасынан дагы өтө чоң киреше киргизген. 117 миллиард доллар киреше тапкан бул эки компания. Кайсы эки компания? Кетти минутта. Tesla жана Facebook. Jeff Bezos'un немесин эле? Amazon мен Tesla. Ооба. Бардык компания 111 миллиардка туура келет. 2 болушу мүмкүн бирок. Массалык 2017 эмне болду кыскача? Apple 2017 Google өзү эмес мисалы. Жана Facebook, Instagram бирок жана. 2017 Tesla ушундай эме Жок. Amazon Google Instagram'da алган жыл. Мисалы жок. Instagram'da алган жыл. Instagram'га Facebook'tu, WhatsApp'ты тартып полный коштугу ошол. Сукерберг бе? Ошол болушу мүмкүн. 2017 эки компания компанияда бул Эко бирдей багып Facebook, Amazon, Amazon кирешеси муну пандемия учурунда көбөйдү. Жок, ага чейин эле. Онлайн неме болду да ошол учурдачы. Электронный торговля ошондо болду. Alibaba. Бул жерде кайсыга салышат? Маалымат каражаттарынын кирешесин көп болот да. Салыштырып атат да. Демек ошол багытта акчаларды эме кылмайт, электрондук биткоиндер болушу. Биткоин бирок эки фирма болсо кайсы? Tesla менен неме деле. Эмил мырза. Урматтуу алып баруучу. Бонустагы мүнөтүбүздү ала алыш. Берсиңиз. Кетти минута. 2017 десек, эстейли 2017 жылда кандай компаниялар неме кылган? Чоң өскөн. Instagram, Telegram жанагы да кайсыл компания? Павел Дуров Telegramда чыккан. Булар дүйнөдөгү бардык ММКдан көп алып атат. Маалымат каражаттарынан рекламадан. Азыр Tesla масын катар. Азыр неге массалык маалымат каражаттары ошого байланыштуу болушу мүмкүн. Социалдык тармактарга тиешелүү болуп атпайбы? Бирөө мейли Apple дейли же Жок. Facebook, бирөө Instagram, Facebook, Google, YouTube, Facebook мен Tesla'нда. Tesla. Жок, Tesla. Азыр Tesla'нын 1 миллиард Азыр болот. жылы. Жок.
Tesla ошондо өнүгүп баштап Азыр Tesla өнүгүп баштап акырында. Тесланын акчасы ал эмес канча азыр? Tesla менен Facebook'tan биз реклама кеткен эмеспи дейм ошол кезде ошондой болду. Рекламалар бар таргет. Бирок Tesla бирөө Facebook деп койду. Жок. Аннык. Tesla'da бирөө Tesla Facebook 1 миллиардка точно Facebook бирөө Tesla деп койду. Facebook мен конкретно Эмил мырза, Tesla мен ойм. ким жооп берет? Эмил Махматураим уулум кезеги келди окшойт. Эмил Махматураим уулу. суроодо массалык маалымат каражаттарынын рекламадан тапкан кирешесинен дагы көп кирешет деген үчүн биз балким ошого массалык маалымат каражаттарына жакыныраак деп бирөөсү Facebook деп тандадык. Эми Facebook баягы WhatsApp'ты, Instagram'ды баягы мессенджерлерди өзүнө сатып алып кирешеси көбөйгөн болушу мүмкүн. Экинчиси Tesla компаниясы деп ойлоп атабыз. Же болбосо Facebook жана Tesla. Массалык маалымат каражаттары деп турган болсок, Facebook менен майыл Tesla болсун. Мен айткан үчүн Tesla дедиңизби же акыркы чечимби? Акыркы чечим болсун, Tesla. Facebook жана Tesla компаниясы. Электромобилдерди назарга тутуп атасыз, Туура жооп. 117 миллиард доллар кирешеси менен, рекламадан тапкан кирешеси менен. Рекламадан тапкан кирешеси. Тесланын рекламадан киреше табышы мүмкүнбү, Давут мырза? Жок. Tesla өзүнүн продукциясын сатып киреше табышы мүмкүн. Бирок рекламадан Tesla билбейм канчалык рекламадан киреше табат. Facebook менен Google, урматтуу билермандар. Facebook жана Google рекламадан тапкан кирешеси 117 миллиард доллар. Бул дүйнөдөгү бардык СМИнин тапкан рекламасынан дагы көп. Урматтуу билермандар. Google деп айтып эле аттыңар да. Google'да YouTube порталы, урматтуу билермандар, өтө чоң рекламдык киреше бул YouTube өзү эле. Мисалы үчүнчү, ал жерде дагы Google'дун ичинде канча тармактар бар. Электрондук даректер, социалдык сеттер, дагы бир топ жагдайлар. 6-4 эсебинде Эмил Бакановдун командасы Тилекке каршы бүгүнкү оюнда жеңилип калды. Өтө сонун оюн көрсөттү. Мындай оюн көптөн бери боло элек болчу биздин ордодо. Командага оюн үчүн чоң ыраачылык билдиребиз. Сагым мырза мына оюн жыйынтыкталды. Баарыбыз үчүн кызык болду. Бардык билермандар өтө активдүү болду. Кайсы билерман мындай өзгөчө бир активдүүлүк менен ойноду дейсиз? Урматтуу алып баруучу, команда жогоруда пикирлерди эске алган чынында өтө жакшы оюн көрсөттү. Өтө мындай өзгөчө, аракети мыкты, жандуу. Буюрса теле көрүүчүлөр дагы баа беришет. Бирок кээ бир ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек эле. 1-2 суроодо Тилекке каршы алдырып койду. Тапса болмок командада, мисалы үчүн энеси тууралуу буну да алдырып койду. Монголдор тууралуу суроо болду, аны дагы алдырып койду. Мындай өзгөчө суроолор келди. Бүгүн дагы команда пайдаланса болмок. Бирок эми албетте оюн учурунда ар кандай кырдаалдар болот. Кудай кааласа биз болгон эми адамгерчилик кылып команда дагы мыкты оюн көрсөтсө жеңип кетет деген гана мындай колдоо көрсөткен пикир болду. Бирок чындыгында калыс болушубуз керек. Бул жерде бардыгы аракет кылды. Бирок эң мыкты оюн көрсөткөнү бул жерде мисалы команда капитаны Давут мырза, Махмут Али аракет кылды, Эрлан. Бирок мен жеке пикиримче бул Мухаммед Али инибиз мыкты билерман деген мындай наамга татыктуу болсо керек. Команда ийгилик. Чоң рахмат пикириңиз үчүн. Дээрлик бардык билермандар активдүүлүгүн көрсөттү. Эмил мырза, капитан катары бүгүнкү оюнда сизге кайсы суроо жакты командага? 10 суроо ойнотулду. Команданын мүчөлөрү деле баардыгы деле макул болсо керек. Жанагы Америкадагы өрт өчүрүүчү кызматында иштеген кызматкердин ошо мурунку жубайы менен болгон окуясы. Ошо мыкты суроо. Гүлмира Туганбаева Токтогул районунан суроо берген эле. Америкадагы өрт өчүрүүчү 500 метрге калганда өрт өчүрбөй коюп, жубайы менен соттошуп, анан сотто утуп алган инсан тууралуу суроо. Биз Гүлмира Туганбаеваны куттуктайбыз.
дагы мыкты суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Эмил мырза, эми капитан катары сизден 2 ооз сөз бүгүнкү оюн тууралуу. Оюн тууралуу эң негизгиси бир мына узак мөөнөттөн бери ойногобуз бир дагы таасири болду окшойт. Эми баарын эл көрүп турат, эл билет. Буюрса кийинки баскычтарда, этаптарда дагы да күчтүүрөөк даярданып келгенге аракет кылабыз. Командага чоң рахмат, дагы жолу кол чабып коелу. Анда биз шириндиктерди студияга алып чыгабыз. Барболдун шириндиктери студияга. Барбол шириндиктери, Барболдун торту, Билерман Ордо деген эксклюзив торт жана Йома бургерден 6 кишилик акысыз тамактануу үчүн сертификат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү били жыгат. Билерман Ордо сиздерден мыкты суроолорду күтөт. Техникалык топко мен ыраазычылык билдиремин. Бардык телекөрүүчүлөргө дагы чоң рахмат. Суроолорду күтүп кала бермекчибиз. Ассалому алейкум, көрүшкөнчө.